Урматтуу көрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз. Келчай чейле программасы бардык биздин көрүүчүлөргө жаңыдан кошулуп аткандар бар боло турган болсо, салам айталы. Ал эми бизде болсо студиябызга келип калган конокторубуз бар. Конокторубуз менен тааныштырып, бул ушунча кызыктуу маек курганга аракет кылалы деп атабыз. Эгерде сиздер тарапта дагы суроолор бар боло турган болсо, бизге жаза берсеңиздер болот. Анда эмесе бүгүн биздин студиябыздын коноктору тиш дарыгерлер, Жомарт Айдарханов жана Айдолкун Докторбаевалар бизде конокто. Кош келиңиздер. Кандайсыздар? Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы, рахмат. Рахмат, жакшы, маанайыбыз жакшы. Ошо эртеңкисин программасына келип отурабыз. Кош келиңиздер дейли, чайдан ичиңиздер. Чайдан алалы кичине. Ооба. Бардык көрүүчүлөрүбүзгө мына ушундай жакшы маанай каалайлы. Анан дароо эле мындай суроо бергим келип атат да, тиш дарыгерлер өзгөчө баягы тишти жуугандагы өзүнчө бир немелери бар го, Биз туура эмес эле жуу керек экенбиз, мындайынан, Көрсө мындайынан жууш керек да. Мен ушуну биринчи укканда аябай таң калдым да. Негизи эле эртең менен турганда эле чай ичебериш керекпи, тишке зыяндуулугу жокпу, ушулардан баштайлычы. Чайды ичиңиздер деле кыйнап атат. Дал туура суроо бердиңиз. Эң биринчи ушу бизге көп берген суроолордун бири тишти кандай туура жууш керек, эмне колдонсо болот деп. Ошо суроого сиз берериңизди билгенбиз. Ошондуктан биз өзүбүздүн макеттерди ала келгенбиз да. Атайын көрсөтүп коелу депчи. Мен ушу сурооңузга бир кичине жооп берип коеюн. Эң эле биринчи бул тишти сакташтын жолу тишти туура жууш керек. Мисалы биз жууганда кичине туура эмес жууп коебуз, көбүнчө өсүп эле. Анткени биз ага маани бербейбиз, же шашабызбы, же тишибиз кереги жокпу, билбейм, ушундай көңүл бурбайбыз да. Тишти жууганда биринчиден щетканы да туура кармаш керек. Биз мындай эле жуу беребиз, оңдон солго же солдон оңго эле мындай эле ушундай эле жуу беребиз да. Ал туура эмес. Жууганда өйдөнөн ылдый шыпырып жууш керек. Щетка аркылуучу. А ылдыйдан болсо, ылдыйдан өйдө шыпырып жууш керек да. Анан дагы бир айта кетер жери, тилди да унутпаш керек. Анткени ошо микробтор деп айтып койсок деле болот. Ушу налет же болсо кариести вызывать эткен эмелер тиште да көп болот, тиште да жуу кетиш керек. Тилди дагы туура айтасыз. Щетканы дагы 10 жыл, 5 жылдап чоң колдонуп жүрө бербей, убактысы маал менен алмаштырып туруш керек. Өзү щетка 3 айдан 6 айга чейин эле сизге кызмат кылыш керек. Убактысы келсе, уже алмаштырып коюп туруш керек. Бузулбаса дагы, эчтеке болбосо дагы, аны алмаштырып туруш керек. Анткени жуу эффектке эмеси кетип калат да, убактысы аркылуу. Анан пастаны да туура тамдап жууса, тишиңиздер көпкө чейин сизге кызмат кылып берет. Ошондуктан мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, сиздер тарапта да суроолор болгон болсо, анда бизге бере бериңиздер. Чайлар туурасында сурап кетпедим, ошол жөнүндө айтып кете аласыздарбы? Эртең менен турганда эле негизи баягы ысык мустакты билбей эле иче беребиз дегенде анан тишибизге зыян келтирип алабыз го, Бул суроого уже доктор Айдолкун жооп берсин, Макул. Айдолкун, келиңиз. В принципе, чайды ичкенден кийин, тамак ичкенден кийин тишти жууган туура болот. Потому что уктаганда болсо көп микробтор болсо пайда болот да. Анан эртең менен болсо тишти тазалап, анан кайра чай пай ичип, бүткөндөн кийин кайра эле башталат ошол процесстер да. Кайра эле киргизип алабыз. Токсиндер кайра чыгып, анан кайра бүтө башталат. Ошондуктан биринчи тамак ичип, чай ичип, анан кийин тиштериңизди жуусаңыз, ошол туура болот да. Жакшы. Баягы көпчүлүк учурда ошол балдарында тишин эртең менен жууп башташ керек, кичинекейинен эле башташ керек деп айтылат. Негизи канча жашынан башташ керек балдарды? Кичинекей балдардын тиши пайда болгондо эле, пайда эң биринчи тиш пайда болот да. Ал кичинекей балдардыкы 6 айдан өйдө пайда болот да. Ал сүт тиш деп саналат да. Сүт тиштерди дагы туура тазалап эметсе, сиздерге көбүрөөк жардам берип, сизди беспокоить этпей, тишинди аралатпайсыз кийинчерээк таза жуусаңыз. Конечно, башында бала өзү жуя албайт. Анын ордуна ата-энеси жууп туруш керек. Эң биринчи эметкенде таза ткань менен же болсо детский щеткалар болот, ошол аркылуу ата-эне өзү жууп туруш керек, контролдопчу. Мисалы, 6 ай, 7 айлык балдарга бир тиш, 2 тиш чыгат го, Ошону дагы жууш керек. Пальчик менен да. Акырындак.
Анткени эненин сүтү аркылуу ошол жерге дагы ак болгон налет калып калат. Ошол ак налет ошо кичинекей баланын дагы тишин бусат. Анан кийинчерээк сиздер ошо тиштерди жулдуруп же болбосо дарылатканга келесиздер да бизгечи жула койсочу. Сиздердин колго түшөбүз барып эле. Барып эле барып келип эле кайра бизге келесиздер да. Ошондуктан сиздер туура маани берип ошого көңүл бура эметсеңиздер, сизге көп мындай жөнөкөй сөз менен айтканда проблема чыгарбайт ал нерсечи. Жакшы. Айтолкун сизге суроо бергим келип атат. Акыркы мезгилдерде жаңы технология дегенде, мисалы тиш дарыгерлерге барсаң дагы бир жаңы нерселерди айтышат, көрсөтүшөт дегенде алардын баягы тиш тазалоочу аппараттар деп коебузбу, баардыгы бир башкача, Акыркы мезгилдерде ошол эми брекет мурдараак чыккан дегенде азыр винир деп коебуз, баягы тиштин үстүнө кийип алган жана башкалардын баары эле чыгып атат. Өзгөчө көйгөй менен көбүрөөк кайсы көйгөй менен барып атышат, анан эмнелерди салып түзөп берип атасыздар? Брекет система вообще бул биринчиде прикусту оңдооңо керек, анан кийин только эстетически түздөгөнгө. Мисалы тиштин, как адамдын тиши жок болсо, акыркы тиштер, анан астыңкы тиштер болсо, кичине мындай кыйшак болсо, адамдар ошо сначала кыйшакты түздөгөнгө келет да, бирок канса туура эмес. Эң башынан болсо функционалды оңдош керек, чтобы в последующем осложнений не было. Ошондуктан где-то 12-13 жаштан бери подросток убагында келгенде туура болот да. Бирок бизде болсо 50-52 жаштан да пациенттер бар, тиштери жоктор, ошолорго биз жардам беребиз. Имплантация кылганга да биз биринчи предортодонтическое лечение кылыш керекпиз да, место даярдаганга. Например, бир тиш болсо где-то в молодости жууп салса, жанында турган тиштер болсо, алар анын ордуна болсо жатып баштайт. 1 жыл, 2 жыл сизге болсо ал көрүнбөйт. Бирок со временем жатып калгандан кийин аяка имплант салып, кайра жаңы коронка койгон болсо кыйын да. Ошондуктан биз болсо биринчи ошол тиздерди түздөп, жылдырып, ордун создавать этип, анан кийин только имплантация беребиз. Анын жашы болсо ар кандай болот. 30 жаш, 40 жаш, 50 жаш разницасы жок. Ошондуктан биринчи болсо функционалга келиш керек. Анан кийин уже тишти түздөө. Эстетически. Технология боюнча болсо именно ортодонтия жактан, мен болсо только ортодонт болом. Ортодонтия жактан болсо бизде 3D принтерлер жаңылып эсептелет, сканерлер, элайнерлер и все вот материалдар, которые приходят нам из-за рубежа. Көбүнчө болсо клиникаларда болсо азыр жаңы технологияларды алып келип атат, потому что стоматология бир орунда вообще турбайт да. Күн сайын ар бир жыл обязательно өнүгүп турат, да, постоянно что-нибудь новое появляется. Поэтому да, приходится обновляться каждый раз. Мындай кардарлар барып калабы сиздерге? Такыр мындай мисалы булуумун болушу мүмкүн, эч нерсе тиши жок калган. Анан ошону бирок жасаш керек болот. Кандай кыласыздар мындай учурларда? Бизге ар кандай кардарлар келет, сиз айткандайчы. Тиши бар, тиши жок дегендей. Сиз айткандай тиши жок, только бүлүнү калган болсо, биз ошо адамга чайнап, гүлүп эметкенге, мүмкүнчүлүк бергенге бүт жардамыбызды кылабыз да. Эң эле мындай распространенный болуп саналган нерсе бул протез. Эң эле жөнөкөйдүн бири да. Жок жерге тиш пайда кылуу бул протез болуп саналат. Съемный протездер, кийип чечме протездер да. Анын да түрү көп. Жумшагы, катуусу, материалына жараша дагы болот ар түрдүү да. Экинчи ошо тишти пайда кылыш мүмкүнчүлүгү бул деген коронкалар. Мостовидный коронка деп коет. Сизде опорный тиштер жетиштүү болсо, ошого жараша биз сиздердин тиштериңизди пайда кылып берүүгө толук мүмкүнчүлүгүбүз болот. Ошо коронкалар аркылуу. Үчүнчү болсо, тиштериңиз жетишпесе же тиштериңиз вообще жок болсо, анда имплантация деп коет. Бул сиз буга чейин сурап аткан суроонун бири да, жаңы технологиялардын бири болуп саналат. Бул имплантация сөөгө, атайын титановый сплавдын нерси менен кошулган имплант киргизилип, анан кийинчерээк приживаться эткенден кийин үстүнө коронка пайда болот да. Же болсо коронка болсо, условно съемный деп коет, протездерди фиксировать этсе болот. Ошондуктан кандай бир кырдаал болбосун, андан чыкканга аракет кылып,
2-3 варианттарды предлагать этип ушу биздин кардарларга жардам бергенге бүт көңүл буруп эме жардам бергенге аракет кылабыз да. Аракет кылабыз да. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз мына ушул биздин тиштерибиз туурасында сөз кылып атабыз жана анын эң баягы адамдын күлгөндө, сүйлөгөндө эң эскиси биздин тамак жеүүбүзгө жардам берген тишибиз, жүзүбүз. Ушулар туурасында сөз кылып атабыз. Ал эми азыр болсо биз лайфхак көрөлү, андан кийин жолугушабыз. Программабызды улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Ал эми сиздерде дагы суроолор бар боло турган болсо 0508 400 100 номерине жиберип коюңуздар дейли. Биз сиздерден суроолорду күтөбүз. Анан мындай суроо да, негизи мурда оңдолгон тиштерге салыштырмалуу азыркы тиштер башкача оңдолот, жана сапаты жагынан башкача болушу мүмкүн. Айырмачылык барбы дегиле? Мурдагы методика менен мындай айтканда азыркы методиканын айырмалары кичине бар. Анткени буга чейин айтылгандай, медицина бүт эле дүйнө жүзү бир ордунда турбайт. Убакыт өткөн сайын өнүгүп, жаңы нерселер чыгып, мурдагы эски нерселердин жакшы тараптарын өнүгүп, жаман тараптарын жок кылып дегендей жаңы нерселер ойлонуп турат да. Мындай салыштырмалуу айта кетсек, мурдагы пломбалар өзү эми цемент болуп саналат да. Пломба деп эле айтылат аларчы. Алар биз азыркы колдонуп аткандай фотопломба деп коебуз. Алар фотопломба эмес болчу. Алар заме аралаштыргандан кийин өзүнүн убактысы болот. Ошол убакыттын ичинде сен коюп калышың керек да. Бат-бат иштешиң керек да. Ошол убакыттын ичинде кое албай калсаң, ал катып калды. Болду. Кайра башка коюшуң керек болуп калат. Азыркы моментте болсо жаңы методикалар ошо дарыгерлерге мүмкүнчүлүк берген да. Анткени шашпай койгонго. Шашпай койгонго. Анткени сен убактың аз болсо ошончолук сен сулуулук жөнүндө акыркы убакытта ойлойсуң да. Ал жакка жөн эле сен коюп коюшуң керек. Бияктан болсо сулуулугун келтирип, келбетин келтирип, түсүн келтиресиң да. Анан азыркы уже коюп аткан пломбалар реставрация деп саналат да. Мисалы биз ошо ала келгенбиз. Бул сүрөттөн деле көрсөңүз болот. Бул мисалы адамдын тиши сынып калган да. Анан буга мисалы мурдагыдай фотопломба эмес, мындай эле химия деп коет ал. Жөнөкөй эле цементтен коюп койсоңуз, сизге сразу күлсө, сүйлөсө сразу билесиз да пломба экенинчи. Мындай жакшы көрүнбөйт да, мындай жөн айткандачы. Азыркы эмеде мисалы тишин сынганын билдиргизбей, ошону жашырып койгодай болуп, фотопломбалар менен эме деп коет. Бияктан болсо мисалы көрсөңүз өзүнүн тишинде көрүнүп калат да. Анан ошондуктан сиздин сурооңузга айтканда ооба айырмасы бар. То есть заманга жараша кадам таштап өзгөрүүлөр пайда болуп турат. Анан көпчүлүк баягы мурда ушундайларды угуп калчумун да. Пломбасы түшүп калды дегендер көп болчу да. Азыркы пломбалар түшпөйбү? Жок, эми азыркы пломбалар эми бул пломба койгонго жараша сапаты материалдан гана эмес, коюп аткан врачтан дагы көз каранды. Көз каранды. Анткени бул тазалап атканда, пломбаны коюп атканда өзгөчө шарттар керек ошол жерге. Мындай айтканда, шилекей барбаш керек, суу барбаш керек, тамак аш калып калбаш керек. Мындай стерильный зона создаваться этилет да ошол жердечи. Анан жакшы сиз обработка кылып жакшы коюлса, сизге көпкө чейин чыдап берет. Ошо коюп аткан моментте кайсы бир этабы бузулуп калса, сиз айтканда пломба түшүп калат. Ошондуктан ал врачтан да зависит этет, материалдан да зависит этет, кээ бир моменттерде и пациенттин өзүнөн да зависит этет. Түшүнүктүү. Айталган сизге суроо. Дегиле азыр баягы брекетти, тишти түзөө боюнча, брекеттерди коюп атышат, жана башкаларды коюп атышат дегендей, булар түздөгөндөн кийин канча убакытка чейин ошону түзөлүп жүрөт же дайыма ошол боюнча сакталып калабы? Негизи гарантия барбы буга? Ооба, рекомендацияны бүт баарын уксас, гарантия болот. Брекет өзү эки этап болот. Биринчисинде түздөлөт, экинчисинде ошо түздөлгөн тиштер сакталыш керек да. Ошо түздөгөндөн уже брекет бүт баары түздөгөндөн кийин уже всё ровный зубки биз чечкенден кийин болсо, анан кийин ретейнер коебуз. Ретейнер үстүнө капа коебуз. Ретейнер это такие железки, которые ставятся с внутренней стороны зубов.
То есть тил жактан баягы небо сыртын жактан чечкенден кайра ичине да тагылат, э? да, тагылат. Потому что тиш жылгандан кийин сөктүн ичинде болсо связкалар бар да. Ал связкалар резинкада болуп чоюлат. Ал резинкалар болсо кайра брекетти чечкенден кийин кайра өз жакка тартат. Ошол тартканда болсо тиш кайра кайрылбаш үчүн ошо ретейнер менен фиксация кылып коюш керек да. Ошо фиксация кылгандан кийин дагы капа да болот. Капа болсо ошо мына элайнерге окшош да, мына. Мындай капа болот. Прозрачный. Бирок буну болсо только кечинде кийесиз. Уктаарда 2 саатка чейин кие аласыз. Кайра эртең менен тургандан кийин чечип, тишиңизди жууп, капаны жууп коюп койсоз болот. Болду, ошодон кийин болсо жүрө бересиз. Бирок анда бир нюанстар бар. Да, нюанстар бар. Например, bir брекет менен где-то 1 жыл тишти түзөсөз, анда минимум 2 жыл капа менен ретейнер кийесиз. Желательно 2-3 жыл да. Чем дольше, тем лучше. Андан кийин тиштер өзүнүн ордуна келет, э? Да. Андан кийин Уже жылбай калышы мүмкүн. Да, жылбайт. Мына ушундай тишти түзөш үчүн бир 2-3 жыл керек экен да, э? Убакыт көп. Да. Эң негизги себеп баягы тиштин бузулушу эмнеден башталат? Биринчи нерселер. Бул сиз суроо берип аткан ошо кариес, бузулушу, сынышы же болсо кара болушу эң эле негизги себеби бул тишти башында айтып кеткен туура эмес жуу же болсо унутуп калуу же жуубоо. Ошо эң эле негизги болуп саналат да. Анткени билем таза кармабаган нерсе по-любому убакыт менен бузулат. Ошондой эле таза жуулбаса же жуулбаса вообще тишиңиз бузулат. Экинчи этапта бул деген наследственный деп коет, тубаса берилет да. Кайсы бир оорулар бар болсо, эндокринный же болсо иммунодефицит ушундай же болсо зат алмашуу оорулары бар болсо, ошолорда таасир этет. Ошондон да болушу мүмкүн. Ошондон да болушу мүмкүн. Канчалык жуусаңыз дагычы. Мына ушундай. Ал эми азыр биз маегибизди бир аздан кийин уланталы, бир канча көзөмө менен жолугушабыз. Көрсөтүүбүздү уланталы. Келчай Челе программасы урматтуу көрүүчүлөр, ал эми бүгүн биз тиш дарылоо туурасында сөз кылып атабыз. Анан сиздерге мындай суроо бергим келип атат. Деги эле тиш дарыгер болуш үчүн канча убакыт керек? Анан деги эле канча жыл окуш керек дегенде, бул өтө баягы олуттуу карап жасаш керек дегенде, ар бир адамдын баягы нерв системалары бар дегенде, жөн жумуш эмес. Ошолор жөнүндө айтып берсеңиздер. Бул эми окуу өзү жогорку окуу жайда 5 жыл окуш керек. 5 жыл? 5 жыл. Анан бүткөндөн кийин ординатура деп коет, же болсо мурда интернатура да бар болчу, бирок основном ординатура болуп калды. Ординатурага специализацияга жараша болуп калат да. Мисалы, бизде ошо стоматология өзү тиш дарылоо профилде өзү бөлүнөт. Тиш дарылоосу, протезирование, ортопед, хирург болуп бөлүнөт. Ошого жараша да кичине убактылар дагы айырма. Бирок орточо эсеп менен 2-3 жыл дагы окуш керек. Общий эми менен бир 7-8 жыл кетип калат. Андан тышкары деле бүтүп калбайт окуучу. Жыл сайын повышение квалификации деп коет. Бул проверкага барып турасыздар, определенный бир убакыт өткөн сайын барып туруш керек. Анан өзүң өнүккүң келсе, талакпай окуп турса да болот. Бул өзүңө өзү эле жакшы. Чет өлкөлөргө чыгып, же биздин өлкөлөрдө болуп турган ошо сенин окуу деңгээлиңди өстүрүүчү программалар бар. Ошолорго да катышып турса болот. Ошондуктан строго бир 7 жыл же 8 жыл десем адашып калам. Мен бул окуш үчүн өмүр бою окуш нерсе болот. Бүт эле жердегидей эле өзүң кесибиңди жакшы көрсөң, эметсең, жыл сайын эле чукуп, жаңы нерсени билип окуп турсаң болот да. Анын үстүндө бул өнүгүп аткан тармак болуп аткандан кийин жылга бир нерсе үйрөнүп туруш керек да. Сиздерде деле бир кызыктуу окуялар болуш керек, э? Ар ким келип ар кандай суроолорду берет болуш керек. Ушундай учурлар болобу? Болот. Буга чейин эле мисалы өзүбүз араларыбызда айтып жүргөн окуялар бар. Көбүнчө ошо айтолкун көп нерселерди айтып берет да, бизге кызыктуу. Айтолкунга аябай кызыктуу кардарлар келет. Анан биз аны айтып бергенде күлүп, шарактап эле отуруп калабыз да. Айтолкун ошо кээ бир эмеле окуяларын айтып берсин сиздерге.
суроолор мага жагат пациенттердин. Кандай суроолор берилет? Пациенттер келип баягы чочуп келет да. Доктор айтып окуун, яғни проглотил брекет деп. Брекетти мен жутуп алдым дейт да. Эмне кылам, кантип кайра коём. Брекетти да жутуп алышат Ан вредности вообще жок. Эчтеке болбойт. Вообще да 4 миллиметрге чейин сантиметрге чейин конструкциялар болсо, остр эмес болсо, жутуп алса эчтеке болбойт. Стоматологический да. Эми бардыгы жутуп баштабыз. Убал болбойт экен деп. Пломбочкалар деле түшүп калгандан кийин жутса эчтеке болбойт, ал деле зыян деле эмес да. Да. Анан кийин бир пациенттер бар, тиштөгөндөн кийин болсо, анан кийин тиштери болсо көбүнчө кариестер да болсо, отбеливание кылгым келет дейт. Биякта болсо лечение керек, биякта протезирование керек. Жок, кыздар болсо көбүнчө келип айфондор менен келип туруп мен отбеливание кылам дейт. Агартат, да, агартат келет. Красота да, в первую очередь красота. Негизи мындай дарылабай туруп эле агартып койсо да болбойт да, Болбойт. Конечно, болбойт. Мен деле ушундай кызык суроолордон берейинчи. Функциональный. Демек, тиштин баарын дарылап, эң акыркы нерсе агартылат болуш керек, Ага да шарт керек. Да. Ал эми эң акыркы деп да айтып койгондо туура эмес болуп калат. Ага да шарт жасаш керек. Анткени сиз тишиңизди агарткандан кийин тиги тиши өзүңүздүн тишиңиз агарат, бирок пломба агарбай калат да. Анткени пломба бул неорганический элемент болуп саналат да. Агартчу нерселер аны агартпайт да. Анан агартканга жараша карап туруп өзүнүн ыкмалары болот, өзүнүн этаптары болот, өзүнүн шарттары создавать этип туруп эмеси болот да. Анан сиздин жана башында кызыктуу окуяларды утпайсызбы? Эми баарыбызга эле болот анан. Мага бир жолу бир пациентим келип атат. Анан келип таанышып, сүйлөшүп эметсек, эмне болду деп эмесин айтып атсам, анан бир башкача сөз айтты, мен түшүнбөй калдым да, мага могу жерге замазка коюп берип коюңузчу деп атпайбы? Замазка. Мен түшүнүмдө замазка жанагы өчүрчү эле замазка да. Кандайча замазка деп. Эмне замазка десем, ак замазкаңыз барго коюп коюңузчу деп атпайбы? Айтсам пломбаны айтып тур замазка деп, мен дагы ошону аябай эметип эсте калган нерсе да. Замазкасы жакшы экен, Баягы ойлонуп барып, анан ошондой болот окшойт деп, ошону айткан окшойт да. Иностранецтер да келгенден кийин ошо переводчиктен замазка деп чыгат да, пломбосычы. Мага замазка коюп бергиле деп айтат. Биз мындай переводчик менен да көп иностранец менен да сүйлөшөбүз да. Анан ошондо болсо сразу мындай переводчикте да каждый раз мындай замазка деп. Белая замазка деп каласың да. Түшүнбөйсүң, что конкретно да хочет. Түшүнүктүү. Демек, баягы которгондо ошондой болуп чыгып калат окшойт да, Да. Ар кайсы стилдердин эмес котормолору кичине ар кайсы болуп калат да. Түшүнүктүү. Биздин көрүүчүлөр тараптан дагы суроолор келип атыптыр, ошолорду дагы жаңыртып койсок. Саламатсызбы дейт. Менин кызым 18 жашта, маңдайкы тиштери эттин түбүнөн курт жеп баштады дейт. Эмне себептен андай болот жана эмне кылуу керек дейт. Буга чейин айтып келгенде эле ошо эмне үчүн ошо жерге биринчиден айта кетсек, эмне үчүн ошо эттин түйүнөн кариес башталат. Тиштин өзүнүн структурасы, формасы, элементтери болот да. Режущий край деп коет, тиштеп жечүү жери, тамыры, анан экватор деп коет да. Бул экватор дегенде бул мойну да, тиштин мойну эң широкий жери. Анан выпуклый болуп турат, ошо переход жерине көбүнчө налеттор, тамактын калдыктары, кичинекей элементтер ошол жака көп чогулат да. Анан жакшы жуубагандыктан ошол жерге көбүнчө пришеечный кариес деп коет. Ошол жерде көп возникать этет. Экинчиден, конечно, бул минерализация. Кальций, магний жетишпегендиктен кээ бир адамдардын тиштери хрупкий болот да. Кариеске көбүрөөк туруштук бере албайт. Ошондуктан бат-баттан көбүрөөк возникать этет. Ошол эки основной фактор болот да. Ошол экөө кошулганда дагы кариес чыгат, отдельно эметкенде да кариес чыгат да. Демек, дарыгерге кайрылыш керек, Обязательно кайрылыш керек, күтөбүз дегендей. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? 2 жашта кызым бар, тиши саргайып атат, эмне кылсам болот дейт. 2 жашта эле экен, бирок. 2 жашта, бул айтканда эле бул чүт тиштер 6 айдан өйдө пайда болуп баштайт да. 2 жашта уже көп эле тиштери пайда болуп калат. То есть молочный тиш, сүт тиштердин өзү 20 штук болот да, мындай айтканда, ошонун көбүнчөсүнүкү индивидуально болот. Көбүнчө 2 жашка жакын уже 20 тиштин көбүнчөсү чыгып уже туруп калат да. Анан тамак аш желип, эненин сүтү менен аркылуу ошо налеттор туруп калса,
саргарып баштайт. Эң биринчи эмеси, биринчи кариестин возникать эткен мындай эмесинин белгиси тиштердин четтеринде ак эмелер пайда болуп калат. Алар ошо кальций, магний вымываться этип кетет да, демиnerализация деп коет. Ошол болот. Андан кийин ошо жерлер ушу кичинекей чимнетип баштайт, сары, күрөң, кара болуп кетет да. То есть бул кариестин белгиси. Тишти жакшы жууш керек. Анан ошону наблюдать этип туруш керек. Если жалып атса, бала өзү ооруп атат, же ысык муздак сезип атам деп, же ата-эне өзү уже карарган эметип көрүп баштаса, анда бизге кайрылыш керек. Биз ошол жерде токтотуп жардам бергенге даярбыз да. Биздин көрүүчүлөр тараптан дагы мына ушундай суроо жаралышы мүмкүн да. Тиш ооруганда чыдатпайт, такыр чыдатпай калат го. Ошондо биринчи өзү кандай жардам кылыш керек? Элде айтып коет эмеспи, тиш оору менен ич оорудан сактасын деп коет да. Эң эле ооруп эметкен бул тиш менен ич да. Анан ооруганда адам эмне кыларын билбей калат. Эң эле эметкен бул бизсем айтылчу совет бул обезболивающий ичиш керек. Анткени кыйналып жүрүш дагы туура эмес. Обезболивающий ичкенде дагы аркан иче бергенде дагы болбойт. Өзүнүн дозировкасы болот, ошого жараша ичсе болот. Анан мүмкүнчүлүк болсо сразу специалистке барып көрүнүш керек обязательно. Дарыгерге барып көрүнүш керек. Ага чейин обезболивающий ичип, эметип убактысын утса болот да. Так, эң эле основной бул жардам дарыгерге барып көрүнүш керек. Мисалы түнкүсүн ооруп калгандарга деген. Түнкүсүн ооруп калат го. Түнкүсүн ооруп калса, мисалы түнкү иштеген клиникалар бар да. Мисалы биздин клиника эртеңки саат 8ден баштап түнкү саат 12ге чейин иштейт. Ошол убактарда келсе болот. Если 12ден өтүп калса, бизде шаарда государственный клиникалар бар. 24 саат бою иштешет. Ошо атайын биздин жарандарга жардам берели депчи. Же болбосо ошака барып көрүнсө болот. Бул баягы Бишкек шаарынын тургундары үчүн. Бишкек шаарынын тургундары үчүн, чет жакта турган адамдарга деле, ошо региондордо деле, кээ жерлерде бар. Райондордо, районный больницада бар. Если андай мүмкүнчүлүк жок болсо, анда обезболивающий ичиш керек. Дары ичип, күтүп, Айла жок. Айла жок. Айылда мисалы андай түнү менен иштеген жерлер азыраак да негизи. Анан ошондуктан болушунча ооруну токтото турчу дары ичип койсоңуз болот экен. Ал эми азыр болсо бизде тамаша рубрикасы бар. Мына ушуну көрөлү, андан кийин суроолорду улантабыз. Программабызды улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Кел чай челеп программасы. Бүгүн болсо биз мына ушул тиштер туурасында сөз кылып атабыз. Анан бул жактагы сүрөттөрдү көрүп атам да, сизге алып келгенчи. Тиш салуу ыкмалары окшойт, ушулар жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи мурда мисалы алтын тиштерди салдыруу аябай мода эле го, элдердин алтын тиши болсо бир башкача болушчу. Азыр эмне модада негизи? Алтын тиш салуу модадабы? Ошо атайын ала келгенбиз. Мурда сиз айткандай эле алтын тиш аябай модада болчу да. Бул адамдарга мындай бай экенин көрсөтүү үчүн белгилүү били болчу да. Ооба. Алтын тишиң бар болсо, значит сен байсың да. Бирок азыркы уже заманга жараша адамдар аны четке чыгарып атат ужечи. Анткени больше мындай өзүнүн тиштерин окшош кылганга аракет кылып атышат. Медицинадагы ошону кылыш үчүн ар кайсы ыкмаларды жасап жатат. Азыркы убакытта тиш жок жерге пайда кылыш ыкмалары бар да биздечи. Бул мисалы бул жерде көрүнүп турган бул имплант. Мисалы тиш жок болсо, же мурда жулдуруп салса, же жулуш керек болсо, ал жерге тиш салыш керек. Тиши жок жүрө бергенде бул туура эмес болуп калат. Ал общий бүт организмге влиять этет да. Анан ошол жерге имплант деп коет, имплант салса болот. Импланттан кийин уже үстүнөн коронка келет, сиз айткандай. Коронканын да түрлөрү болот. Темир болот, металл керамика деп коет, цирконий, имакс, болсо пресс керамика. То есть материалдарына жараша түрлөрү да көп да. Бирок эң эле маанилүү жери бул азыркы моментте өзүнүн тишинен билинбегидей кылып жасаш керек. Анткени сүйлөп атканда же бир жакта күлүп атканда башка бирөөгө билинбеш керек да бул жасалма тишкенечи. Ошондуктан азыркы эмеде уже алтын четке чыгып баштады, темир да четке чыгып баштады. Көбүнчө эстетикалык
стоматология алдаачы болуп атат. Өзүнүн тиштерине окшош кылып ыкмалары жасалып жатат. Ошондуктан эми алтын уже модада эмес да. Модадан чыкпаган. Түшүнүктүү. Анан мындай суроо. Дегиле баягы тишти медициналык кызматтарды алып карай турган болсок, негизи эле кымбат, кайсы тармагы болбосун. Анан тиш өзгөчө, Жок. баягы биздин баягы көпчүлүк мекендештерден уга турган болсок, ошо кайсы жерге барбайлы тишиңиз жасатканда мынча болуп кетти, кымбат болуп кетти деп айтылат. Деги эле буга себептери эмне деп ойлойсуздар? Буга себептери эле бул мисалы айлана чөйрөдө болуп аткан нерсе дейли. Мисалы баардыгы көрүп турат. Убакыт өскөн сайын инфляция жүрүп турат. Тамак аш деле кымбаттап атат. Кийим деле тым кымбаттап атат дегендей. Доллар деле кымбаттап атат койсуз. Болгон баары кымбаттап атат дегендей. Ошого жараша биз деле колдончу заттар, материалдар кымбаттайт. Материалдар кымбат, Материалдар өзү кымбаттайт. Анткени көбүнчө биз колдончу материалдар чет өлкөдөн келет да. Биз аяктан заказ кылабыз. Ошого жараша анан баалар өскөн сайын биз дагы кичине көтөргөнгө айлабыз жоктон көтөрөбүз да. Анан арзаныраак коеюн десең, арзаныраак койсоң азыраак эле убакыт туруп калат да. Ал анткени сапатына жооп бербеген да эмелер болот. Албетте арзан болот, бирок ал сапаты кичине ылдыйраак болот да. Ошондуктан көбүрөөк жакшыраак турсу, сапаты жакшыраак болсо десе, орточо баадагы же болбосо кымбатыраак баадагы эмелер койгонго аракет кылыш керек да. Так эми мындай караганда орто баада если башка чет өлкөлөр менен салыштырмалуу же болбосо башка эмелер менен салыштырсак, биздин эмеде орто баа. Бирок барган жасаткан жерден да жараша болот. Түшүнүктүү. Мындай суроо бар экен да, салам мен кош бойлуумун, 3 ай болуп калды деп тишим курттап жатат, жулдурсам балага зыян тийбейби деген суроо келиптир. Аябай маанилүү суроо булчу. Анткени кош бойлуу эжелерибиз кыздарга ден соолугуна кам көрүш керек да. Анан кам көргөндө да абайлап кам көрүш керек, анткени биринчиден балага таасир берип калышы мүмкүн. Бизде ушу кош бойлуу убактысы триместрге бөлүнөт да, медицинада 3 триместр болот. Ошол триместрге жараша экстренный жардам керек болсо, биринчи же экинчи триместрларда караса болот. В основном эң эле безопасный болуп саналган бул экинчи триместр. Экинчи триместрде если ооруса шишсе, ошол убакта жасаса болот да. Кош бойлуу убактысында жасаганга нежелательно да. Бирок ага чейин жасатса болот, же болбосо ооруп шишип калса экинчи триместр эң эле благоприятный болуп саналат. Жасаганда дагы обезболивающий деп айтылган ошол препараттарды баарын эмес, определенныйларды эле колдонсо болот. Атайын ошо именно кош бойлуу айымдарга жасалган препараттар ошону колдонсо болот. Түшүнүктүү. Мына ушундай жооп болду, болушунча жеткиликтүү эле болду деген ойдобуз. Ал эми азыр биз программабызды бир канча көзөмөлдөн кийин улантабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер тараптан келген билдирүүлөр бар экен. Аларды да жаңыртып коелу. Саламатсыздарбы? Брекет койдуруу канча сомго турат дейт? Брекеттер ар кандай болот. В зависимости от вида тоже цены разные. Например, эң эле кымбат болсо сапфировый деп эсептелет. Эң болсо более дешевыйлар болсо обычный лигатурный брекет система деп аталат. Бүт баары болсо примерно бирдей эле иштейт. Бирок болсо, например, сиз болсо, например, иштейсиз болсо, камераны карайсыз турабы, либо башка адам менен сүйлөшөсүз. Ошон үчүн болсо, сизге, например, эстетический алгыңыз келсе, будет подороже, да. Бирок болсо, вот көп подростоктор, кички балдар или же студенттер болсо, обычно эле металлический кийет. Металлический болсо, в основном 25 миңден башталат. Бирок болсо, биздин клиника болсо, аябай мындай көп акция кылганга аракет кылат да, көп адамга жардам бериш үчүн. Ошондуктан болсо, администраторго чалып, азыркы убакытта кандай акциялар бар, брекетке барбы, скидкалар барбы деп сураса болот. Же болсо коллективно келсеңер, или же мындай бүт чогуу мындай семья менен келсеңер дагы, конечно, скидка кылып, клиника болсо да арзаныраак кылып туруп, клиника бүт баарына жардам бериш керек да. Түшүнүктүү. Кийинки билдирүү мындай экен, саламатсызбы дейт.
ошол эле кош бойлуулар көп жазып атат да бизге кош бойлуу учурунда ошол эле брекет койдурса болобу деген билдирүү бар экен. Кош бойлуу учурунда тишимди жуулдурсам, тазалатсам болобу деген кош бойлуулар көп окшойт биздин көрүүчүлөр арасында. Чын эле кош бойлуу учурунда брекет тагынса болобу? Бул убакытында относительные противопоказания бар. Мисалы болсо биз перед установкой брекетов болсо панорамный снимок кылабыз. Ал болсо рентген. Это излучение. Как бойлуу кош бойлуу кыздар болсо аларга вредно да. Поэтому рентген кылбайбыз, брекет кое албайбыз. Бирок бизде көп пациенттер бар, кыздар, мисалы, которые брекет коюп туруп, анан кийин уже запланировали, да, ребеночка. Андай убактында болсо без проблем. Потому что эң артында болсо снимок кылбайбыз. Бирок чечерде болсо биз курс кальций беребиз да. Кош бойлуу кыздарга болсо курс кальция бербейбиз. Биз болсо гинеколог менен сүйлөшүп, туура план кылып туруп, анан кийин туура брекет системадан акырын чыгарабыз да. Кайра эле ретейнер, кайра эле капалар кошулар эле. Түшүнүктүү. Анан эфирден сырткары да сүйлөшүп калбадыкпы? Жана балдарды баягы доктурга мисалы алып барганда багыштар ыйлап, анан укол саят деп коркушат, коркуу сезими көбүрөөк күч алат да. Ошол мезгилде балдарга, ата-энелерге сиздерден кандай кеңеш бар? Кантип алып барыш керек, кантип көндүрүш керек дегендей? Эң эле биринчи биз кичинекей эстен бизди коркутат эмеспи? Ыйласам врач келип укол кылып кетет депчи. Ооба. Бизге сиңип калганда ошол коркуу сезимичи, ошондуктан эми коркутпаш керек негизи. Коркутпаганга аракет кылыш керек. Анткени ошол сөздөн кичинеден баланын мээсине калып калат да. Доктор деген бул укол саят экен, жаман киши экен, бул оорутат экен депчи. Колдон келишинче антип коркутпаганга аракет кылыш керек. Экинчиден кичинекей баланын тиши таза болсо дагы мындай эле бизге тааныштыруу эмесинде эле алып келип турса болот да. Биз аны менен ойноп турабыз, бири бириз менен таанышабыз, досдошобуз дегендейчи. Баягы көзүн көндүрүш керек Көндүрүш керек да. Тиши ооруп, шишип кеткенде эмес, ага чейин алып келип көндүрүп койсо, кийинчерээк ата-энеге өзүнө жеңилирээк болот да. Анткени бизге келгенде ал уже бизди тааныйт. Биз ага доспуз. Эч кандай коркунуч эм чыгарбайт. Биз сүйлөшүп эле акырын дарылап коебуз да. Анан ошон үчүн мисалы алып келерде эле, алып келип биз менен тааныштырып, кичине достоштуруп алып келип акырынан көндүрсө, бала жеңил көтөрөт бул нерсеничи. Эми мисалы мүмкүнчүлүк болбосо, анда алып келгенде да биз по-любому аракет кылабыз. Шишип келсе да, ооруп келсе да балага жардам бериш үчүн ар бир баланын тилин табып. Кантип мисалы ыйлап аткан баларды кантип басылтасыздар? Кантип мисалы бошча тишин тазалаганга аракет кыласыздар? Эми бүт эле жердегидей аракет кылып алдаганга, колдон келишип сорото эметкенге эми ыкмаларын табабыз да. Бир нерсе подарка кылып, оюнчуктарды беребиз, тийини беребиз, минтебиз, тинтебиз деп атайын өзүбүз даярдап койгон подаркаларыбыз болот. Анан ошол менен кичине көңүлүн алып, көндүргөнгө аракет кылабыз да. Анан болбосо отуруп сүйлөшүп, кичине эметкенге аракет кылабыз. Эми биз колдон келишинче ошо балага жолун таап, дароону кылыш үчүн жагдайды жасап беребиз да. Анан уже ошого жараша болот. Кандай эле. Түшүнүктүү. Деги эле ушул сиздердин жумушуңуздар, тиш дарыгерлик жумуштун жакшы жагын, жаман жагын айтып бериңиздерчи мага. Жаман жактары барбы? Эми бүт эле жерде, бүт эле кесипте жакшы жактар болот, жаман жактар болот. Эми жакшы жагы бул мисалы бир пациентин келип баарын дарылап бүткөндөн кийин ошо сен жасаган жумушуңа ыраазы болуп, рахмат айтып кетсе, өзүңө сүйүнүп каласың да. Сен ошо мен ушуну жакшы жасап бердим депчи ыраазы болуп каласың да. Кээ бир моменттерде алар ыраазысын билдирип, там тиги бир нерсе таштап, жок, жөн эле кой десең да болбой таштап кетет. Анан по-любому ичте сезим болот да. Коллегалар арда мактанып каласың да. Мындай пациент мындай алып келди, тиндай алып келди депчи. Ошол сага жагат. Анан ошо мисалы кээ бир кыйналган адамдарга ошо мисалы тишинен кыйналып атса жардам берсең, өзүң ичиңен сүйүнүп каласың да. Өзүң эчтене үмүттөнбөсөң дагы сүйүнүп каласың ичиңен. Бул адам жакшы болуп калды. Мен бекеринен ушунча окуп аптырмын депчи. Бир жардам тийди депчи. Эми жакпаган жактар болсо эми билбейм, эми өзүң кесибиңди сүйсөң көбүнчө жагы эле жагат болуш керек.
конечно, кес-кестеп чарчайсың, ошол эле болбосочу. Айтолкун сиздечи кандай? Жакпаган жагы барбы? Мен деле ойм ушундай. Жакпагандагы да, в основном чарчагандан эле или там если күн сайын да ушун бир эле жумуш болгондо выгорание болот да. Бирок кандай моменттер болсо коллегабыздын биздин коллективибиз аябай жакшы да. Мындай более веселый, разбавленный. Коллегалар менен чогуу там тоого барып келсек же там Өскөлгө да барып келсек да. Да, мындай спокойнее болуп уже как-то это чыгып кетет да, ошо стресс. Бизде деле стресс көп болот, потому что биз негативный деле энергия алабыз. Если пациент, например, тиши ооруп же кичке бала кыйкырып атканда болсо, биз деле жаман болобуз да, жүрөбүз да мындай сыгып мындай жаман болуп кетебиз. Ошол моментте деле бизге жаман энергия түшөт. Ошону чыгарыш үчүн бизге убакыт керек, бизге мындай даже контраст керек да. Ошол убакытта эле болбосо, в принципе, аябай жакшы профессия. Благородная профессия. Жакшы. Деги эле бүгүнкү эфирде сиздер көрүүчүлөргө эмне айткыңыздар келет? Ошол сөздөрүңүздөрдү айтсаңыздар болот. Эми ден соолук биринчиден, конечно. Ар бир адам өзүнүн ден соолугун карасын. Анткени акыркы жылдар көрсөткөндөй ден соолук бул эң маанилүү нерсе. Ооба. Ден соолук болбосо көп нерседен калып калабыз да. Ден соолуктун ичинде албетте тиш дагы бар. Тиш да бул мындай жөнөкөй сөз менен айтканда ар бир адамдын визитный карточкасы да. Ооба. Канчалык чырайлуу болсо дагы тиши турбаса, ал эмеден түшүп калат да. Тишти жаштан караш керек. Балдарыңыздарга көңүл бөлүңүздөр. Тиштерин карап, жасатып, тазалатып дегендей колдон келишинче эртерээк алып келип, мындай достоштурганга аракет кылыңыз. Если кандайдыр бир кырдаалдар болуп, тишиңизден эме болуп калса, ал деле жаман эмес. Просто жакшы специалисттерге барып, дарылатып, тазалатсаңыздар, баарын жасаса болот. Ошондуктан өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрүңүздөр деп айтып келем да. Айтолгун. Азыркы убакытта болсо көп мындай жаш балдар, жаш кыздар өзүнүн мындай ден соолугун жакшы карайт да. Ошого аябай сыймыктанабыз биз. Бизге аябай көп жаштар келет. Ошондуктан болсо баарына рахмат айтабыз, мындай өзүңүздү караган үчүн. Бизге деле башкалардын ден соолугу аябай важный болуп келет да. Анан кийин ошондой эле болсун дейм. Кички балдарды көбүрөөк алып келгиле, бүт баарын көрөбүз. Бүт баарына жардам беребиз. Возможность бар болгондуктан клиникадан скидка кылып же коллективныйга бүт баарына туура кылып эсептеп жардам бергенге да аракет кылабыз. Ошондуктан коркпоңуздар, азыр технологиялар жаңы, азыр уже оорутпайт эчтеке. Баарын симпатично кылып. Жакшы, сиздерге чоң рахмат келип бергендигиңиздер үчүн, элдин камын ойлоп, элдин тишин ойлоп, ден соолугун ойлоп кызмат кылып атканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизде конокто урматтуу көрүүчүлөр Жомарт Айдарканов жана Айтолкун Доктурбаевалар болду. Ыраазычылык билдиребиз келип убакыт бөлгөнүңүздөр үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо убакыт алдыда болсо дагы да бар оюндун жыйынтыктарын чыгарабыз, андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз. Ал эми биз эфирдин башында сиздерге суроо бергенбиз. Бир мезгилде бир көпүрөдөн 3 адам өтөт, бири басып, экөө баспай, экөө көрүп, бирөө көрбөй. Мунун жообу кандай болду экен деп сиздерден сураганбыз. Ал эми бизге болсо жооптор абдан көп келген. Аларды жаңыртып өтөлү. Эң биринчилерден жана туура жоопту жиберген 001 менен бүткөн абонент кош бойлуу айым бала көтөргөн дейт. Эң туура кол чабуулар азаматсыз, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Чынында бул баласын көтөргөн кош бойлуу айым болчу. Бир учурда бир адам жолдон көпүрөдөн өтүп бараткан болсо, мисалы, экөө көрөт, бирөө көрбөйт. Ичиндеги баласы туурасында көрбөгөнү жөнүндө сөз болуп атат. Экөө бирөө басып, экөө баспай өтөт, баласын көтөрүп алган, бирөөсү болсо ичинде өзү басып өткөн. Мына ушундай болчу кош бойлуу айым баласын көтөргөн. Андан сырткары дагы бизге көп билдирүүлөр келди. Саламатсызбы, кош бойлуу айым дейт. Ушинтип эле жазып койгон экен.
Кийинкиси 68 менен бүткөн абоненттер жазган, баласын көтөргөн кош бойлуу айым дейт, номеринде жазып койгон экен. Кыскасы бизге абдан көп билдирүүлөр келди. Урматтуу көрүүчүлөр, азаматсыздар, сиздерди да куттуктап коелу, бирок тилекке каршы бир аз кечигип келип калган сиздердин билдирүүлөр. Кийинки билдирүү мындай экен. Саламатсызбы? Аксы районундагы атама апама салам жолдойм. Аттары Жеңишбек жана Алтынгүл деп жазган экен. Жеңишбек байкебиз менен Алтынгүл эжекебизге салам жолдойбуз. Кийинкиси сиңдим Айдайга салам жолдоп койсоңуз, быйыл 1-курска барды деген экен. Сиңдиңиз Айдайды чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Деги эле быйыл 1 курска барган бардык студенттерди да куттуктайбыз окуу жылыңыздардын башталышы менен жана өзүңүздөрдүн баягы кесиптик майрамыңыздарды, кесиптик билимиңиздерди майрап деген эле оюма келип атат. Жаңыдан алгачкы кадамдарын таштап атасыздар дегендей, кадамыңыздар байсалдуу болсун дейли. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз дагы мына ушинтип соңуна келип калды. Барыңыздарга ыраазычылык билдирем биз менен болгонуңуздар үчүн. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.